токтотканда жөн эле кыйнап атасыңар мугалимдерди. Жөн эле азыр кандай неме бердилер, ыраазычылык бердилер, жанагы оңдо түзөтүү иштерине жана строительдерге, анан кийин тиги садовниктерге кандай ыраазычылык кат бердилер. Ошондой эле мугалимдерди мону түзөтөсүңөр. Биякта факты менен турат бүт нерсечи. Керек жок биякта үстүнөн эчтеке ойлоп тапкандан. Видеолор бар экен, бүт өткөрүп берди мага. Укук органдарына да беришти, укук коргоо органдарына да беришкен. Жок, ошол да анан кийин анын жөнүндө хотуңуз. Анан эмне анын жөнүндө бюрократиягы ушинтип жүрүп жүдөтүп байлап директорлор, бак директорлор жөн эле башына отуруп алгансыңар жөн элечи. Калп айтып атамбы? Мен эмне Кыргызстанда жашабаймбы? Мен Кыргызстанда эле жашайм, ушул жерде эле. Силер менин эжелеримсиңер. Бүт билем эмне болуп аткан, каякта кандай болуп аткан. Жанагы мектепти барып тартып койдум эле, директорлор барыңар тызылдап чыктыңар. Миллиондон ашык просмотр чыкты. Эмне себептен? Анткени проблема бар. Ойлоп табылып аткан проблема эмес. Анан кийин мондай нак жана даана көрүнүп турган нерселер бюрократияга салбай тесттерден чечип берип, чарасын көрө тургандарга чараларын көрбөйсүңөрбү? Эмне кыйнап жөндө жүрөсүңөр? Өздөргө ошентип турайын. Токтотпа дейм андай. Бала бакча менен мектептерди сравнивать эттиңиз, жаңы эле чыккандачы, биякка чыккандачы. Бала бакчаларда нянькалар жакшы экен, ремонт кылып жүрөт, а мектептерде андай болгон жок деп атасыз. А эгер мыйзамга кирбесе ал, булардын мойнуна илинбеген жумуш болсо эмнеге антип атасыз? Биз конкретно мындай чечим чыгарабыз, урматтуулар, эми алдын ала коллегалар, могу жерде отурган кесиптештер, мындай чечим чыгарабыз, чындап эле. Да, кимибиз конкретно ремонт кылышыбыз керек, АТЗК. Кимибиз конкретно ремонт кылышыбыз керек. АТЗК ремонтту техтер кылып атат азыр. Техтер. Тех персоналдар мектептерде аз. Жамааттардын өздөрүнүн колдоосу менен жардамдашып атышат. Биз мисалы ар бир киши отурган жерин тегерегин тазалайт да. Любой эле азыр тарбия ушундай болгон үчүн айланабыздын баары мусор болуп атат. Эмгекке тарбиялагандын эч жаманчылыгы жок менимче. Так, Сарсанбектин Гүлбүгүл, мен сизге мындай мыйзам чегинде кайрылам да. Мен ал субботниктер жөнүндө эчтеке деп айткан жокмун мен. Туурабы? Же айттымбы? Субботниктер бул силер каалаган немеңер менен өзүңөрдүн ыктыярыңар менен чыгасыңар субботниктерге. Мен деле Кыргызстандын жаранымын, мен деле чыгам субботникке. Бирок мен жогорку кеңештин ишин ремонт кылдырып коюп атам мен. Ошол себептен мен сизге дагы бир жолу айтып атам, могу жаман көнгөнсүңөр, мындай бир нерсе конкретно суроо берсе, бияка алак ачып, тияка алак ачып көнгөнсүңөр. Мен силерге конкретно суроо атам, мыйзам чегинде конкретно жооп бергиле мага. Мен айткан жокмун субботниктерде, алар өзүнүн ыктыярыңар менен чыгасыңар. Мен конкретно айтып атам, жана садовод кылганыңарды, анан кийин строитель кылганыңарды айтып атам могу мугалимдерде. Силер эмне болчуп атасыңар? Көнүп каласыңар да өзүңөр алып барасыңар ушугачы. Мындай тура турган нерсени тура эмес кылып туруп кол чабып отурасыңар могу жерде. Эмне коркосуңар? Мыйзамга ылайык суроолорун берип атам, мыйзам чегинде чечейин деп атам. Мен эмне өзүмдүкүн келип байлап атам бул жака. Ушул жерде колдоп келсе силерди жок кол чабып атасыңар туруп. Көнүп калгансыңар. Айланайдар айткачы, мен собраниени токтотуп коюп кете берейин. Тура эмес айтып атсам ушул жерде. Кыргыздын жаранымын мен, кыргыздын уулумун, менде кыргыздын каны агат. Кыргыз тилинде сүйлөйм ушул жерде. Кыргыздын үстүндө күйүп жүрөм ушул жерге чейин келип. Кана бир тура айтпачы анда кет деп анда. Тура эмес айтып атасың, мыйзам чегинен чыгып кетип атасың деп. Токтотпа андайды. Мен сизге, урматтуу Сарсанбек кызы Гүлбүгүл, мен сизге мыйзам чегиндеги нерселерди айтып атам. Мен сизден субботникти сураган жокмун. Субботникти сурасам, субботник боюнча жооп бериңиз. Мени билесиңер, мени тааныйсыңар. Мен бир нерсени баштасам, мен аягына жетем. Антипинти көз боюнга чук менен эптеп жооп берип турандан кийин кетип калат экен деп ойлогула. Токтош керек бул нерсени. Монтодан дагы приз алганда токтош керек. Жакшы көктөндүрүлгөн, жакшы. Силер мугалимсиңер. Силерди бир эле нерсе менен бааласа болот. Силердин окуучуларыңардын
немеси менен сабаттуулугу менен эле калайык калп силерди мектепти ремонт кылсын же болбосо чөптөрдү жуусун деп туруп алган эмеспиз. Биз биздин балдарыбызга жакшынакай тарбия берип, жакшынакай сабаттуулук берсин деп туруп маалимат эткенбиз силерде. Директорлор силерге кайрылуу, мертвый душалар жоготулат. Жана жөнүндө эле алуу зарплатасын алып аткан кишилер жокчулугу бар. Жана техничка алуу, эч качан техничка келбеген анан мугалимдер алардын ордуна жыйнап жүргөн немелерди жок кылган мертвый душаларды. Болду эми мугалимдерди жыйнаганды токтотобуз. Эгер дагы суроолор бар болсо кайрылыңыздар. Анан кийин районоолорго жана акимчиликтерге ошол именно сот боюнча зам акимдерге айтып кетейин деген жерин ушуну токтотуп аламын. Жана директорлордун үстүнө отуруп алгандарды, мугалимдердин үстүнө отуруп алгандарды жана кыйнап жөн эле кылбай турган нерселерди кылдырткандарды мындан токтотуш керек. Биз мыйзам чегине Кыргызстан негизинен эле толугунан мыйзам чегине өтүп кетип атабыз. Бул жагынан да мыйзам чегине өтүшүбүз керек. Рахмат.